Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 12 августка карата жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Аны мен Дастан Исмайлов тааныштырам. Мэрия электробус алууга каражат тапты. Кыргызстан электр энергиясын сатып алмакчы. Эл акыны Гүлсайра Момунова каза болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырмакчыбыз. Бишкек мэриясы шаардык транспортты электрлештирүү долбоору боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен жана финансы министрлиги менен өз ара түшүнүшү меморандумуна кол койду. Ага ылайык долбоор 4 этаптан турат. Алгач зыяндуу калдыгы жок автобус паркы модернизацияланары айтылат. Экинчи баскычта жаңы автобустар токтой турчу жайлар курулмакчы. Ал эми үчүнчү баскычта унаанын мобилдүүлүгү үчүн пилоттук жашыл коридор түзүлсө. Акыркы этапта Бишкектеги автобустардын ишинин туруктуулугун жогорулатуу аракеттери көрүлмөкчү. Долбоор 58,9 миллион АКШ долларына бааланган. Азия өнүктүрүү банкы 50 миллион долларды насыя катары, ал эми 15 миллион долларды грант түрүндө берүүнү пландаштырып жатат. Негизги чыгымдар автобустарды сатып алуудан тышкары инфраструктураны курууга жана консультация алууга кетирмекчи. Долбоордун алкагында Азия өнүктүрүү банкы транспортты сатып алууда конкурстук өтүнмөлөрдүн техникалык тапшырмаларын даярдай турган адистерди жалдамакчы. Мэрия белгилегендей, бул транспорт тармагын узак мөөнөткө электрлештирүүнүн биринчи кадамы болуп саналат. Бүгүн Кыргызстанда дагы 304 адамдан коронавирус чыкканын коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова брифинг учурунда билдирди. Алар төмөнкү аймактарда катталды. Бишкек шаарына 88 учур, Ош шаарына 21, Чүй облусу боюнча 27, Ош облусу боюнча 42, Талас аймагы боюнча 7, Нарын облусу боюнча 11, Ысык көл жергеси боюнча 37 учур, Жалал Абад аймагында 28, ал эми Баткен аймагы боюнча 43 учур катталды. Ушуну менен вирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 41 059 жетти. Жана Кыргызстанда өткөн суткада коронавирустан 263 адам сакайды. Жалпылап алганда Кыргызстанда 33 027 адам коронавирусту жеңип чыкты. Ал эми акыркы суткада коронавирус жуктуруп алган дагы 6 киши каза тапты. Ушуну менен өлкөдө коронавирус менен катталган март айынан бери вирустан көз жумгандардын саны 1482 жетти. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 12 августта Баткен облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имаратын капиталдык реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Анда 90 орундуу жаңы оорукананы ачуу үчүн калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков: биз жаңы ооруканаларды курабыз, ал эми оңдоп түзөөгө жарактуу имараттарды жабдып, толук кандуу медициналык мекемелерге айлантабыз. Бул багыттагы иштер бардык аймактарда жигердүү жүрүп жатат деп билдирди. Жана ошондой эле Баткендеги өрүктү кайра иштетүү боюнча логистикалык борбордун жана текстиль фабрикасынын курулушуна барды. Долбоорлор Баткен шаарынын өнөр жай аймагында ишке ашырылат. Ага 4 гектар жер бөлүнгөн. Ишкер Нурбек Осмонов маалымдагандай, жергиликтүү өндүрүштөгү өрүктү кайра иштетүү боюнча долбоорго 8 миллион долларга жакын инвестиция салынган болчу. Ишкана ачылса 200 жумушчу орун түзүлөт. Жыл сайын 8 тонна өрүктү кайра иштетүү үчүн мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондой эле текстиль фабрикасын куруу боюнча долбоордун жалпы суммасы дээрлик 6 миллион долларга бааланууда. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков 12-13 август күндөрү жумушчу сапары менен Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарына бараары айтылган. Нарын облусундагы 142 орто мектептин 36-сы балдарды реалдуу режимде окутууга даяр. Бул тууралуу өкмөттүн аталган дубандагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында ушул тапта жаңы 2020-2021 окуу жылына даярдыктар кызуу жүрүүдө. Санэпиден борбордун уруксаты болсо 36 мектеп бүгүнкү күндө реалдуу окутууга даяр. Быйыл 1-класска 5764 окуучу келет деп күтүп жатабыз. Окуулар кандай тартипте башталары азыр такталууда деп билдирди Ибраева. 11 августта Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Беларустун Бишкектеги элчилигинин өкүлүн чакырып, Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөновдун Беларустун учурдагы президенти Александр Лукашенко менен чогуу жүргөндүгү боюнча түшүндүрмө талап кылды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Үсөнов мамлекеттер аралык издөөгө алынган. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги мындай аракеттер Кыргызстан менен Беларустун ортосундагы достук мамилени өнүгүшүнө, эффективдүү өз ара пайдалуу кызматташтык түзүүгө залал тийгизет деп белгиледи.
Ведомство Беларусь элчилигине тиешелүү нота тапшырып, Данияр Үсіновтың жана Беларуста жүргөн башка тиешеси бар адамдардын тез арада кармалышы жана өткөрүп берилиши боюнча чара көрүүгө чакырды. Эскерте кетсек, Беларустун президенти Александр Лукашенко 10 августта Беларустун улуттук биотехнологиялык корпорациясы ишканасына иш сапары менен барган. Лукашенко менен жолугушууга тартылган сүрөттө аталган ишкананын жетекчиси Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсінов дагы түшүп калган. Ал Даниил Тимурович Урицкий деген ысымды алып жүрөт. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын адистери, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери шаарда эл ташыган коомдук транспортты текшерип жатат. Мэриянын басма сөз кызматы коронавирус илдетине байланыштуу автоунаалардын ичинде санитайзерлер коюлуп, санитардык тазалык жана аралык сакталышы керек экендигин билдирди. Үстүбүздөгү жылдын 1-июндан бери 2632 маршрутка, автобус жана троллейбус текшерилди. Анын ичинен 217 транспорт каражатына санитардык талаптар сакталбагандыгы үчүн айдоочуларына 370.500 сом айыппул салынды. Бишкекте коомдук транспорт саат эртең мененки 7:00 тарта 11:00 чейин, ал эми түштөн кийин саат 2-ден кечки 11-ге чейин иштейт. Автобустарга, троллейбустарга жана кичи автобустарга ар бир каттам сайын салонду дезинфекциялап, айдоочулар менен жүргүнчүлөргө бет кап жана медициналык мейле кийүү милдеттендирилген болчу. Ал эми дем алыш күндөрү коомдук транспорт жүрбөйт. Санитардык эрежелерди сактабагандар айыпка жыгылмакчы. Улуттук энерго холдингдин башчысы Айтмамат Назаров Казакстандан электр энергиясын импорттоо Кыргызстанга күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү чыгууга жардам берерин 12 августта билдирди. Болжолдонгон маалыматтар боюнча ушул жылдын октябрь айында Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 14,9 миллиард куб метрди түзмөкчү. Ушуну менен катар Казакстандан 500 миллион киловатт-саат көлөмүндө электр энергиясын импорттоо пландалып жатат. Бул көлөм күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү өтүүгө жетиштүү деп билдирди ал. Назаров калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу жана улуттук энергия холдинг бардык резервтерди ишке салууга дайыр экендигин айтты. Ошол эле учурда энергия холдинг маал менен жарык өчүрүлбөйт деп убада берген жок. Бирок эгер андай учурлар каттала турган болсо, райондук электр тармактарынын жетекчилери жеке жоопкерчилик тартышмакчы. Кыргыз Республикасынын эл акыны Гүлсайра Момунова каза болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунан билдиришти. Маалыматка ылайык, акын узакка созулган оордан улам каза болгон. Ал 1937 жылы Талас облусуна караштуу Бакаята районунда туулган. Советтик Кыргызстан гезитинде кызматкер, Кыргызстан басмасына редактор, Кыргызстан аялдары журналында жооптуу катчы, башка редактордун орун басары кызматтарында иштеген. Бир катар поэтикалык жыйнактардын, 2 орус тилинде которулган жыйнактардын автору болгон. 2011 жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны наамын алган. Гүлсайра Момунованын дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу маркумдун юбилейсүнө, туугандарына жана жакындарына Кыргызстан телеканалынын эмгек жамааты терең кайгыруу менен көңүл айтат. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жамал Ташыбекова 82 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Президенттин расмий сайты кабарлагандай, анын сөөгү 13 августта аларча көрүстөнүнө коюлат. Жамал Ташыбекова Кыргыз СССРнин министрлер кеңешинин төрагасынын орун басары, тышкы иштер министри, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин мүчөсү, 10-12 чакырылыштагы Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаты болгон. Кыргызстандын аялдар уюмдарынын федерациясы коомдук уюмунун төрагасы кызматын аткарган. Ал жигердүү эмгеги жана өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн бир топ медаль, ордендерди алып, Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангына татыган. Жамал Ташыбекованын дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу маркумдун юбилейсүнө, туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтмакчыбыз. Орусияда коронавируска каршы вакцина дүйнөдө алгачкылардан болуп каттоодон өткөндүгүн Владимир Путин өкмөт менен жолугушуу учурунда билдирди. Президент белгилегендей, дары натыйжалуу жана туруктуу иммунитетти калыптандырат. Путиндин кыздарынын бири тажрыйба жүргүзүүгө катышып, COVID-19 каршы вакцинаны алып, учурда кызы өзүн кандай сезип жаткандыгын айткан. Чувствует себя хорошо и титры высокие. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время
начать массовый выпуск. Вот что важно. Массовый выпуск этого препарата с тем, чтобы все, кто хочет, это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых. Россияда катталган коронавирусқа қаршы биринчи спутник V вакцинасына 20-дай мамлекеттен суроо талап келип түшкөн. Эл аралык базарларда бул дары башка өлкөлөр менен биргеликте өндүрүлөрү сүйлөшүлүүдө. Ошондой эле Сингапурда COVID-19-га каршы LunarCov-19 аталышындагы вакцинаны клиникалык сыноо иштери башталгандыгы дагы маалым болду. Аны сынамакка 21ден 55 жашка чейин 100 адам катышмакчы. Биринчи баскыч октябрь айынын аягына чейин улантылмакчы. Ал эми алдыда 13 августка карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.